Арбаңыздар туугандар, бүгүн ушул той жөнүндө видео тартып силер менен бөлүшкүм келди. Бүгүнкү күндө биз кыргыздар күзүндө той күчөп турган кез, ар бир эле семьяда ушундай суроолор жаралып атса керек. Эмне үчүн илгери тойлорду биз жеңил эле көтөрүп жүргөнбүз, азыр той бизге сыноо болуп калды. Кыйынчылык болуп калды. Эмне үчүн биз тойлорго сүйүнбөй калдык деген суроо ар бир адамда жаралып атса керек. Мен ошого кичине бир өзүмдүн ой жүгүртүүмдү айта кетейин дедим да. Негизи биздин кыргыздын салты боюнча той берем деген адам ошо чакырган адамдарынан эчтеке күтпөй бир эле батасын алганга умтулган да. Тойдун маңызы ошол келген адамдардын батасын алуу. Мындайча айтканда, ошол чакырылган адамдардын баары акча алып барбай, бата алып барыш керек да. Бата деген эмне дегенде, биз ошол ар бир адамдын көкөрөгүндө Кудай бар дейт. Кыргыздар адам өзү тургандыктан өзүнүн бир ашыкча башкаларга бере ала турган энергиясы менен бөлүшө алат да. Ошол энергияны той өткөзүп аткан кишилерге бергени барган да. Ошон үчүн тойдун ээлери тууган уругу менен сүйлөшүп, канча киши чакыра алабыз, кандай мал сое алабыз, кандай кылып тойду өткөзө алабыз деп кеңеш куруп биринчи тойдун алдында. Анан той өткөзгөн. Тойдун баарын, өзүнүн чыгымдарын баарын өзлөрү көтөргөн да. Ушул чыгымдардын баарын өзүнө эсептеп көрүп, канча киши чакыра алабыз. Ал келаткан адамдардан акча күткөн эмес, алар кошумча кошкон эмес да. Кошумчаны только ошо той өткөзүп аткан киши жана анын жакын туугандары көтөргөн да. Анан кийин калган кишилер жөн эле барып, ошол эң маанилүү нерсе ошол энергиясын, батасын бергенге барган. Тамак тиги киши ыраазычылык кылып тамагын, дасторконун жайган. Тигилер болсо ошол ыраазычылыкка батасын берген. Ошондо балдарга, үйгө кубаттуу жашоо болсун деп адамдарга ошол жакшы тилектерин, баталарын, мындайча айтканда энергиясын, өзүнүн энергиясын топтоп, ошо канча киши барса, ошолор беришкен. Азыр кандай болуп калды дегенде, азыр биздин тойлор ошол өзүнүн эмесин аткарбай калды да, кызматын аткарбай калды. Биз баарыбыз кошумча кошуп атабыз. Бул эми баягы кыргыздын материальный ашары деп койсок болот. Баарыбыз бири-бирибизге көмөктөшүп, тойбузду эптеп өткөзүп алалы деп биз материальный түрдө өткөзүп атабыз. Мындайча айтканда, жанакы сетевой пирамида болуп калды. Бүгүн мен сага берем акча, тоюңду өткөзүп ал. Эртең мен сага берем акча, тоюңду өткөзүп ал. Анан ошол система күндөн аябай күч алып баратат дагы. Той өткөзө албай калгандар нааразы болуп, тойдун маңызын түшүнүп алгандар бизнес кылып кайра той өткөзүп атат да. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй, биз жанакы материальный эмеге аябай берилип кетип, биз руханий жагын, кайып жагын, кыргызча айтканда, тойлордун же ырымдардын кайып жагын билбей калдык да. Ошондой билимдүү адамдар жоголуп кетти. Биз азыр бүт нерсени, ырымды дагы, тойду дагы баарын эле той кылып алдык да. Эми негизи мындай ажыратып келгенде, ырым деген нерсе бар, анан той деген нерсе бар да. Мисалга алсак, бала төрөлгөндө жентек той деп берип атат. Бул туура эле, жентек ошол туугандарын эмелерин чакырып, чоң болобу, 5 кишиге береби жентек, 200 кишиге береби, өзүнүн дараметине жараша, ушул жараткан мага бала берди, мен болсо элден бата алайын деп, Кудайга ыраазычылыгын билгизейин деп анан той өткөзгөндө, ошо тойду өзү көтөргөн. Эч кимден кошумча күтпөй.
Ошол кошумча күтө тургандары бул жакын эле туугандары, бир туугандары ата энеси, аталаш туугандары эгер катышы жакшы болсо ушундай. Эгер мурун уруктар менен же уруу менен жашаганда уруу көтөрүп, уруулар менен катташкан да. Азыр биз андай жашабай калдык. Ошондо биз өзүбүздүн туугандарыбызга эле басым жасап, анан ошол жерде канча акча чогулта алсак, канча кылып өткөзө алсак, ошо адамдардан, Кудайдан башка нерсе күтпөй, ошо бар нерсеге, берген нерсеге ыраазы болуп, рахматын айтып, анан кийин ошол тойду өткөзгөн да. Андан кийин ырым деген нерсе бар, баланын кыркын чыгарат. Ал жерде ырым жасалат, ошол жерге бала катышат, баланын энеси катышат, тайнеси же чоң энеси, анан ушунча керекте умайлык кылган аял киши болсо умайына катышат. Анан ошолор менен ырым өткөзгөн. Бул баланын жашоосу кубаттуу болсун деп, кандай бир өзүнүн шарты менен жасалган ырымдарды баланын кыркын чыгарат да. Бул ырым дейт. Бул ырымды кайып дүйнөдөгү адамдын болгон потенциалын ушул денеге жайгашканда жардам кылып, ошол экени материализовать этип, мындайча айтканда материалдык дүйнөгө түшүргөн ырымдар ошол жасалып атат. Андан кийинки тушоо кесүү деп атабыз. Мына тушоо кесүү бул негизи азыр той деп берип атышат, бирок тушоо кесүү деген той эмес. Бул дагы ырым да. Анан ырымга мындай катыша турган эле адамдар бар. Мисалы, төрөт бул дагы баягы курсакта жаткан, көрүнбөгөн дүйнөдө бала жарык дүйнөгө келип атпайбы? Ошол жерде ырымда азганакай эле адамдарга акушер-гинеколог, төрөп аткан аял, мурун бизде умайнелер катышкан, азыр болсо умайнелер жок. Мына ошол жерде санитарка, акушерка дегендер бир нече специалист катышып, ушул кайып дүйнөдөн бул дүйнөгө келгенге жардамдашат да. Ошол бул ырым. Бул ырымга катышчу эле кишилер катышат да. Бул ырымга, то есть ырымдарга бир 200 киши чакырып керек жок. Ырымдарга специалисттер эле катыш керек да. Мындайча айтканда специалист деп коебуз, азыркы сөз менен айтканда. Ошонун чоо жайын билген, жөнүн билген, мындайча айтканда касапчылар катыш керек да. Ал эми мына тушоо кесүүгө болсо, тушоо кесүүдө дагы бул той эмес, да биздин ата-бабалар той кылып келген, да той аз убакыт кезде колуна келген кишилер муну той кылып ийген. Но негизи бул түпкүрүндө буга той өткөзгөнгө кереги жок. Буга дагы ченемдүү эле адамдар катышат. Ошол жерде обязательно катышат турган бул тайне менен чоң энеси баланын, энеси катышат. Ошол жакта тегеректе чуркап жүргөн балдарды чакырып, чуркатып, тушоосун кестирип койсо болот. Маңызы эмне дегенде, баягы ошол эки тараптын баланын материальный дүйнөгө, энеси жагы материальный дүйнө, атасы жагы кайып дүйнө, ошолордун күчтөрүнө, агына арасына да чалынбай, балабыз жакшы бутуна туруп, жолунда эч тоскоолдук болбосун деп ырымын жасап эле коюшкан да, ырымын жасап койгон. Наоборот, бул жерге көп киши катыштырбаш керек. Анткени ошол ар бир кишинин таасири бар да. Ошол ар бир адам агында карасында көтөрүп жүрөт. Бирөө ак болуп жүрөт, бирөө кара күчтөр менен жүрөт да. Биз тойлорго чакырганда ошолордун баарына көңүл бурушубуз керек. Анткени кандай адамды чакырсак, ошондой энергияны адам алып келет. Мурун билесиңер, тойлордо арак ичип алып мушташкандар да болгон. Азыр деле бар жаштар мушташып атат. Анан кийин ошол энергетикага карап туруп аны чакырган да. Анан кийин баягы тушоо тойдо ошол ак кара эки тарап эле да, тай жагы менен эле өзүнүн ата теги
ошол чакан эле эки үй бүлөнүн катышуусунда жана ушу тегеректеги балдардын катышуусу менен эле өткөзүш керек да. Бул чакан эле ырым. Бул жерге көп кишини 200 киши чакырып алып, анан кийин аялдарды, балдарды чуркатып, кайра аялдарды чуркатып, кайра эркектерди чуркаткан бул каада да. Бул каада кийинчерээк ошо билбестиктен сайып алганда, может быть, аябай өрчүндөп кетти. Окшойт. Так негизинен бул ырым. Сүннөт той деп берип атышат. Сүннөт той бул чисто хирургический операциядай. Ошо сүннөттү кылаткан адам эле. Бул биринчиден бул мусулмандардыкы. Ким мусулманчылыкты кармабаса өткөзбөй эле койсо болот. Эч кандай чектөө жок. Бизде манаста айтылат, агы тешилген, сүрөнөтү кесилген. Биз адам жаралганда толук кандуу ошо дүйнөгө жарай тургандай кылып жаралабыз да. Бир гана ошол киндикти деле кеспейт, өзү эле ажырайт да, эгер эметсе, ким ыгым билген киши болсо. Кийинчерээк бул кесип келишет. Анан кийин ошо сүннөт той кылып атышат. Бул ырым, кайра эле ырым. Ошо адамдын биринчиден адамдын ден соолугуна пайда болсун деп, келечегине пайда болсун деп жасалган ырым. Мындайча айтканда хирургическая эле операция. Хирургический операцияга ал жерге дагы 200 киши чакырып тойгонун кажети жок да. Бул азыр аябай өркүндөп атат. Биринчиден мусулмандар өзлөрүнүн ырымдарын киргизип бизге, анан ошону даңазалаган боюнча. Андан кийинки тойлор бизде бул үйдүн тою, юбилей деген негизи кыргызда болгон эмес, мурун өткөзүлгөн эмес. Юбилей кандай бир тойлорду берген эмес да. Үйдө жашаганыбызга бизде 100 жыл боло элек, өз үйдө жашаганбыз. Ага кандайдыр бир атайын ырымдарды биз жасаган эмеспиз кыргыздар. Эми буларды өзүнүн чөйрөсү менен, мындай каттыштар менен ага деле бир 200-300 киши чакырып эле өткөзсө болот да. Негизи бул юбилейди даңктоо, бул адамдын менменсинүүсүн күчөтүү, кайра эле өзүнө энергетика алып келет, өзүнүн менменсинүүсүн көтөрөт дегендей. Эми бул ар бир адам өзү чечиш керек да. Анан буларга ошол барабызбы, барбайбызбы, ар бир тойго да өзүнүн чечими өзүнөн болот. Конечно, биз таарынып калат, анан барыш керек. Биз да эртең күнү беребиз же бербейбиз. Биз бергенде анан келбей коет, анан кошумча кошпой коет деген коркунуч сезимдер менен азыр ошол көпчүлүк учурда бир сетевой маркетингке айланып кетти да биздин тойлор. Андан кийинки той мына үйлөнүү тою болуп атат. Үйлөнүү тойдон азыр экиден свадьба берип атышат. Кыз узатуу, анан үйлөнүү той. Үйлөнүү той чынында той болгон да. Ал эми кыз узатуу бул ырым. То есть даже бир ырым эмес, бир нече ырым жасалат. Кызды ошол өкүлдөрүн чечип, эки өрүмгө өрүп ырым жасайт. Ошол кыздын аң сезимине салып, сен уже жарлуу болдуң, эми мындан ары ошо жарың менен жашайсың деп чачын өрөт. Андан кийин кошуп жана узатуу эмелерин насаат, аябай көп ырымдар бар. Ал жерде кошок эмне үчүн кошулуп атат дегенде, кыздын өзүнүн ата тегинде жашаган бир жашоосу бүттү, эми башка жашоо башталып атат. Бул башка элде, башка жерде барып, башка бирөөнү бөлөө болот деп кошогон кошуп узаткан да кыргыздар. Бул чоң таалим болгон, бул чоң сабак ошол жерде берилген, кызга насааттар айтылган, кандай мамиле кылыш керек. Конечно, ага чейин тарбияланган, бул жерде толуктап ошону кантип мамиле кылыш керек, жакшы бүлө болуп кетне, өбөлгө түзүлгөн ырымдар жасалган да. Ошон үчүн биз кыз узатуу көбүнчө кереги жок. Эмне үчүн кыз узатуу аябай өркүндөп кетти дегенде,
жалаң эле кыздары бар кишилер эме ушунча кошумча коштум, ошо кошумча мага кайра келбей калабы, менин балдарым жок, мен свадьба бере албай калам, ошон үчүн мен да той берип калайын, бергенимди элден чогултуп алайын деген ниет менен анан кийин кыз узатуулар болуп атат да. Кыз узатууда ошол аягына чейин чыккан эмес, бала менен кыз эмне кылаарын билбейт, кай жерге отурарын билбейт, ал жерде алардын орду жок даже керек болсочу. Азыркы өтүп аткан ресторанда өтүп аткан кыз узатууну айтып атам. Тиги кыз узатууда ошол башкача ырымдар жасалып, ошо коштоп барган жеңгелери даярдалып, ошол бир топ ырымдар жасалып жөнөтүлгөн да. Анан эми умай энелер, ошол энелер таптап, биз муну ордуна койсок болот да. Анан кыз узатуу ошол өзүнүн уруп туугандары менен эле ошол коштоп бара турган жеңелери менен ошолор менен өткөзүп даярданып, анан кызды алып кетип аткан тарап эгер келсе, аларды узатып, ошолор менен чогуу жеңелерин кошуп берип жөнөткөн да. Азыр ошолордун баары жасалбай калды. Кызды жалгыз эле тиги ресторандан ээрчитип кетип атышат да. Тойду кандай өткөзүп атабыз дегенде, азыр ысырап коюшулук менен күрөшүп атабыз, туда-суда деген сөздөр бар да, бирок мындай түпкүрүндө келсе, кыргызда бүт баары орду менен уже кылымдар бою, миңдеген кылымдар бою калыптанып, өзүнүн орду бар да. Мындайча айтканда, кыргыздар бир тойго мал соет. Ошол мал соет, дасторконун жаят, борсогун бышырат, болгон даам татымын коет. Келген кишиге даам татымды берет. Каймагы бар, ал жерде бозосу бар, кымызы бар, ал жерде сары майы бар, ошонун баарын даам татып бир сыйра тамак ичет. Мал сойгон, ошо мал союуда биринчи, экинчи, үчүнчү тамак баары бар да. Башка тамак жасап кереги жок. Азыр салаттар кошулду да, салаттар бар, салат жесек болот. Анан кийин ошол малда биринчи сорпосу, биринчи тамак, эт тартылат, 5 бармак берилет деген биринчи, экинчи, үчүнчүсү менен бар. Азыр биз ошо бышырылган сорпону жерге төгүп, бирок ресторандан кайра эле ошол сорпону заказ кылып атабыз. Ошол сорпого эле бир кесим эт, бир картошка салып койсо, биз уже ага акча төлөп атабыз да. Бирок негизинде жанакы бышырылган эттин сорпосу бар, жарактуу, и ошол той тозгонго жетиштүү да, адам тойгонго ошого батасын бергенге жетиштүү. Экинчиси бар, 5 бармак жейт, устуканын алат, андан жейт. Ошол эле нерсе менен узатсак, биз дагы тойдун чыгымдары азаймак. Анан 6-7 саат отуруп тамак ичүү негизи эмеге, организмге аябай зыян да. Тамактануу, адам где-то бир интенсивно тамак ичкенде 15-20 мүнөттө тоет. Андан аркысы уже лишний да. Бирок ошо 7 саат дасторкон тегерегинде отургандан кийин баары тигинен алып жейсиң, мындан алып жейсиң, анан келип айтат, муну же, тигини же деп башкалар да сунуштайт. Ошентип отуруп, анан кийин адам ошону тоюп алып, анан кийин саат 12-1де келип ошол менен жатат, түнү менен кыйналып чыгат. Бул ички организмдеги көп нерселерге оор таасир тийгизет дагы, оорулардын иммунитетке болгон таасири аябай чоң. Биз ушулардын баарын эсепке алышыбыз керек да. Илгери кыргыздар ошо тойду күндүз өткөзгөн, ошол эле малдын сойгон тамагын менен эметкен. Ошол жерге азыркыдай колунда бар кишилерди чакырбай, наоборот, ошо кошуналарды кызмат кылдырып, ошол эле учурда аларга тамак да берип, багар көрөр жок кишилерди да чакырып, ошолордун батасы, алар эң чоң, Кудайдын эң чоң сыноосунда жүрөт. Кудайдын эң чоң көзөмөлүндө алар. Ошолордун баталарын алып ал деп, анан кийин ошолорду чакырган. Алардын батасы менен ошо тойлордо ошондой адамдардын курсагы тоюп, жакшы ниеттерин айтып, ошол баталарын беришкен да. Кара ашты, Куран окутуу, анан жанакы жөнөкөй аш. Бир жыл өткөндөн кийин дагы бир аш берилет. Алардын баарын бериш керек. Ал керек нерселер.
Бирок биз ошо кандай берип атабыз дегенде, азыр кыргыздар 2 кара аш берип атат. Биринчи адам каза болгондо кара аш берет. Ошол жерде мал союлат, ал керек нерсе. Ошо жерде алыс жерден келген адамдар бар. Анан кийин келген адамдарды сыйлаш керек. Эмне үчүн сыйлаш керек дегенде, бул ошол адам жашоодо ал киши менен катыш болуп, ошонун чайын ичип, сүйлөшүп, мамиле тизип жүрүшкөн. Ошол аяккы сапарга да узатып кое турган, ошол киши менен жүрдүм эле, аяккы сапарга да узатып коеюн деп келип, жумушун таштап, канча жол болбосун таштап кыргыздар келет да. Бул кыргыздардын жетишкендиги. Эгер башка элдерди байкап көрсөңөр, 3 киши, 12 киши, 5 киши кылып эле коет. Кыргыз көчүп барат, 300, 700, 1000 киши болуп барып коюшат мындай средний эле адамдарды. Анан билесиңер, ошол бул да өзүнчө бир аябай чоң тема да, бирок мындай жалпысынан айтканда, кара аш да берилет. Баарыбыз аны кылып жүрөбүз. Бирок аша чаппай, колунда бар нерсе менен өткөзүп, же болбосо элден эл алып келет. Ошол өзү кандай катышып жүрсө, кандай башкаларга алып барса, ошондой алып келет. Катыштары, кудалары, мисалы да, туугандары, ошолор келип, ошол союшту эле союсо аябай жетиштүү болот. Салат жасап, кара аштарда ошол дасторконду толтуруп кереги жок. Жанакы эле борсок, май, каймак, эмнеси болсо союлган малы менен эле узатыш керек да. Анан кийин 3-4 күн өткөндөн кийин тиги келбей калды, бул келбей калды деп дагы эсептеп, анан кийин Куран окутабыз деп дагы ошол жоготууга учураган адамды Куран окуп атабыз. Негизи бул биздин салтта мындай жок эле. Негизи бул нерсе кереги да жок да. Эмнеге дегенде, кыргыз чынында келбей калгандар барып көңүл айтып, ошол жоготууга учураган адамдын акыбалын сурашканда, мен келе албай калдым, көзгө көрсөтүп калдым, шартым болуп калды дегендер келип, адам ошо жалгыз отуруп калбай, жоготууга учураган кайгы апага чөмүлүп кетпей, ошол рейкиге алдырып ийбей отуруп калбасын деп, мындай очередтешип барып, ал акыбалын сурап турушкан. Бирок ошол барган киши дасторконун көтөрө барган да. Тигилерге тамак жасатпай, өзүнүн дасторконун көтөрүп барып, ошол көңүл айткан, ал акыбалын сураган. Негизи эле ошол жакындары келип, ошол адамдын ал акыбалын 40-ына чейин сурап туруш керек болгон. Эмнеге дегенде, тиги адам ички дүйнөсү жабыркап калбасын, кандайдыр бир муңга, күйүткө алдырып ийбесин деп, адамга, ошо адамды атайын жашоого аралаштырып, оокатка, материальный дүйнөгө аралаштырып, барып, өзүнүн дасторконун даярдап алып барып, көңүлүн сурап, ошол убактын чогуу өткөзүп турушкан кыргыздар да. Айын элди чогултуп, кайра мал союп, кайра дасторкон жайып, Куран окуткан кыргыздардын салтында жок. Мунун кереги жок, муну жасаштын да кереги жок. Ушул аябай чыгым да, өзүнчө чыгым. Андан кийинкиси вот аш болуп калды. Ашты берип атабыз, бирок ашты бергенде ошол өтүп кеткен адамдын катыштарын эле чакыруу керек да. Алыс адамдарды чакырып, ашка чакырып кажети деле жок да. Ашты дагы мындай жанакы эле биз мурун кыргыздар өткөзүп жүргөндө келип чайын берип, тамагын, бир тамагын сорпосун берип, негизи ошол кара аш, ошол ал жерде мындай чай берип эле, анан кийин тамагын тартып, ошол адамды эскерип, биздин ата бабалар ашка ошол аркасы жакшы болуп кетсин деп оюн соок уюштуруп, эгер биз ушул нерсенин баарын ревизия кылып чыксак, териштирсек, кайсынысы ырым, кайсынысы жырым, кайсынысы той, кайсынысы аш, ушулардын баарын бөлүштүрсөк, биздин жашообуз жеңилдей түшөт эле да. Анан кийин ушул эки ырымдардын аркасында биз только материалдык жагын эле көрүп калдык да. Руханий, жанакы ички дүйнө, кайып жагын, ички жагын, кайып жагын, көзгө көрүнбөгөн жагын, биздин ата тек менен болгон байланыш жагын
Биз ошол көңүл бурбай калдык да. Неге дегенде биз ушул билимдер жоголуп кетти. Ички магызын түшүнгөн кишилер жок болуп атат да. Ошон үчүн биз азыр жанагы кошумча маселесин, ысырапкорчулук маселесин баарын чечип коюп, тойду кайра ордуна, маңызына келтирсек, эгер адам өзүнүн ал-акыбалын эле эсептеп тойго чакырса, барган кишилер батасын берип, башкасын бербесе, жакшы адамдарды жакшы ниет менен чакырасың, ал адамдар жакшы ниет менен барыш керек да. Ошон үчүн ал адамга да жакшы мамиле жасап, аякы көйгөйлөрүн, проблемаларын таштап, үйүнө таштап барыш керек да. Биз наоборот, ушу тойго талаш тартыш болуп, барабыз, барбайбыз, акча кошобуз, кошпойбуз, кошсок канча кошобуз деп атып, урушуп талашып атып барып атат. Анан ошонун аркасы менен баталар дагы жакшы болбой атат. Үйлөнгөн балдар дагы кубаттуу бата ала албай, эртеси ажырашып кеткендер да аябай көп. Көп киши чакырган менен ошо батанын өз механизми иштебей атат. Эмнеге иштебей атат дегенде, биз туура эмес кылып атабыз. Туура эмес жасап атабыз. Акча алып барбайбызса, жолусу 1000 сом, 2000 сом алып барбайбызса, бул жакшы катыш көтөрө албайт экен деп экинчи чакырбай коюп атат да. Ушул эң чоң показатель да, эмне үчүн тойлор өткөзүлүп атат, эмне үчүн катыштар болуп атат. Негизи биз ошол туугандар менен сүйлөшүп алып, өзүбүз тойду өткөзүп, эртеңки күнү бирөөнөн эчтеке күтпөй бата алалы деп өткөзүш керек да, андан ары. Ошондо анда адамдын дагы эмеси азаймак, саны азыраак киши чакырып той берип калмакпыз, бул биринчи. Экинчиси, биз ошо той көтөрө алабызбы же көтөрө албайбызбы деп тойлордун да саны азаймак. Эгер өзүбүздүн колубуздан келе албаса, анда өткөзө албай эле коелу деп көп кишилер анча-мынча тойлорду өткөзбөй эле коет эле да. Же болбосо чакан чөйрөдө өткөзөт эле. Ушулардын баарына биз бир сыйра көз жүгүртүп, ой жүгүртүп, ошо талкуу болуп сүйлөшүп чечсек жакшы болот эле. Анткени бул той жакшы нерсе өткөзүп атабыз, бирок көпчүлүк учурда бизге, эгер биздин ата бабабыз муну жакшы нерсеге ойлоп тапса, биз ушул нерсени кайра ууга айлантып, өзүбүздү мамилебизди бузуп, өзүбүздүн ден соолугубузду бузганга азыр өбөлгө ошондой жол түзүлүп атат да. Эмнеге дегенде, ошол 6-7 саат тамак ичүү, 6-7 саат улуу кишилерге даңкылдак дөңкүлдөктүн арасында отуруу, негизи эле отуруу, ошо жылбай эмне болуп аткандарын баарын карап отуруу аябай чоң сыноо да, мындайча сыноо. Андан кийин кадимкидей эле адамдар 2-3 күн өзүнө келет, ооруйт. Анткени биздин энергетикаларыбыз дагы азыр ар кандай да, ошол энергетика адамдарга баарына таасир берет. Бири-бирибизге чоң таасир берет дагы. Адам кадимкидей өзүн байкаса бир нече күн өзүнө келет. Анткени ошончо энергияны жоготот. Жанакындай чаржайт, ар кандай энергетикалык адамдарга, көп адамдарга кошулганда адамдын жан дүйнөсү жабыркайт кадимкидей. Рахмат чоң, ушул мен баягы бөлүшүп, ушул элдер дагы ичинде ойлоп жүрсө керек, ошо ким кандай ойлойт, кандай ойлору бар, ошону айтып, биз дагы кыргыздардын бир муунубуз, бир катмарыбыз, биз дагы өзүбүздүн салымыбызды мындай кошуп кетсек болот. Бир муун бузат экен, бир муун оңдойт экен, бир муун ордуна келтирет экен да. Бир муун болсо ошол рахаттанып, ошо ордуна келген нерсе менен жашайт экен, бирок кийинкисине кайра бузуп өткөзүп берет. Кийинкиси буза баштайт, кийинкиси такыр жоготуп салат. Андан кийинкиси кайра таап берет. Ошентип кыргыздар биз көп жылдардан бери өмүр сүрүп келебиз. Бул эле биздин башыбыздан өтпөсө керек, башкалардын да башынан өтүп атат. Жокчулук, кыйынчылык жашоодо оңой эле чечилет экен, бар болсо өткөзөм, жок болсо жок деп, бардар кезде баарыбыз бири-бирибизге аябай чоң сыноо болуп атабыз да. Ошол эркин туура түшүнүп, туура кабыл алып, анан сунуштарыңызды
айтсаңар, өзүңөрдүн туугандарыңар менен дагы ушул пикирди талкуулап көрсөңөр, кандай ата баба кандай кылган, биз кандай кылсак болот, эмне кылабыз, туура эле кылып атабызбы же эчтекени өзгөртүү кереги жокпу деген нерселер. Албетте тойдун аркасында дагы бир топ проблемалар бар. Аларды дагы өзүнчө талкуулаш керек, анткени баары чоң темалар да. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар.